Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Конституцияга ылайык өкмөттүн жаңы мүчөлөрүнүн ант берүүсү президенттин катышуусу менен өтүшү керек. Бүгүн дал ушундай шарт түзүлүп, президент парламентке келди. Айрым маанилүү маселелер тууралуу сөз сүйлөндү. Сөз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековго берилет. Коомубузда тынчтыкты, улуттар арасындагы ынтымак сактоо үчүн болгон күч аракетибизди жумшап жатабыз. Элет жеринде ишкерликти өнүктүрүп, жумуш орундарын түзүү үчүн салыктык жагын абдан чоң жеңилдиктерди бердик. Акыйкат сот системасына жетишүү максатында сот реформасы жүрүп жатат. Коррупция каршы күрөштү улантып жатабыз. Кол тийбес, туруктуу иштеген коррупциялык схемалар түзүшкөн айрым жогорку чиновниктерге, пара алуучуларга каршы ачык күрөш жүрүүдө. Халктын аяр катмарына мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө бардык багыттар боюнча санариптештирүү иши уланууда. Коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү менен видео байкоо системалары орнотулган жерлерде жол кыргызчылардын саны дээрлик 50%-га азайды. Үй-бүлөлүк врачтардын айлыгы орто эсеп менен 30%-га чейин жогорулады. Мугалимдердин эмгек акысы 30%-га көбөйдү. Жалпылап айтканда, жакынкы 5 жылда Кыргызстандын бардык аймактары таза суу менен камсыз болот. Өлкөнүн экспорттук потенциалын колдоого өзгөчө көңүл буруудабыз. Энергетика тармагында долбоорлорду ишке ашыруу уланууда. Стратегиялык мааниси бар жолдор куруу улантылып жатат. Транзиттик потенциалы жогору болгон жолдорду курууга жана оңдоого артыкчылыктуу маани беребиз. 2019 жылдын жыйынтыгы менен республика боюнча 135 километр жолго асфальт төшөлдү. Мындай болгон эмес, урматтуу депутаттар. Жогоруда аталган өлкө ичиндеги иштер менен катар тышкы саясат көңүл борборунда болду. Биздин өнөктөштөр Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Туркменстан, Кытай, Индия, Туркия жана башка мамлекеттер башчыларынын деңгээлинде жемиштүү визит алмашуулар болду. Өлкөдөгү реформаларга зарыл мыйзамдар күчүнө кириши керек. Албетте, быйыл биринчи кезекте балдарды колдоо саясаты көңүл борборунда болот. Инвесторлордун жана ишкерлердин укуктарын коргоо максатында түзүлгөн бизнес омбудсмен институту толук кандуу иштеш үчүн тийиштүү мыйзамга муктаж. Президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо референдум жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Дагы бир демилге саясий партиялар жөнүндө мыйзам долбоору 5 айдан бери парламенттин кароосунда турат. Массалуу маалымат каражаттары эркин, парламент күчтүү болушу абзел. 7% бул биз басып өткөн сыноодон өткөн жол. 5 жана 3% айткандар жаштарга мүмкүнчүлүк берели деген элдин кулагына жага турган аргументтерди айтууда. Бирок чынында жаштарды бетке кармап алып, бул жерде деле өз камылгасын көргөн жайдалар болуп жатат десек жаңылышпайбыз. Азыр пайыздык босого боюнча мыйзам долбоору талкууланып жатат. Депутатты терең талкуудан өткөрүп, жет өлчөп биркизет деп ойлойм. Быйыл апрель революциясынын 10 жылдыгын өткөрөбүз. Каргашал июнь окуяларына да 10 жыл болот. Шайлоого ким кандай катышса, ал өз эрки. Бирок шайлоодон кийинки турмушту, өлкөнүн келечегин унутпайлы. Элибизде ар дайым аманчылык, жерибизде дайыма тынчтык болсун. Рахмат сиздерге көңүл бурганыңыздарга. Бирок парламентке президент келген чакта жогорку кеңештин төрагасы жана бир катар депутаттар жок болчу. Алар атайын делегация болушуп, чет өлкөгө кетишкен. Урматтуу депутаттар, 15 мүнөттүк тыныгуу. Өткүрбек Рахманов, регион.